Ош шаарынын бюджети өткөн 2018 жылга салыштырмалуу 20%га өсүп 1 миллиард 127 миллион 634 миң сомду түзүүдө. 2019 жылы да мурдагыдай эле каражаттын көбүрөөк бөлүгү социалдык тармакка бөлүнгөн. Өткөн жылдан айырмаланып билим берүү, капиталдык курулуш, жолдор башкармалыгынын бюджети көбөйтүлгөн. Ош шаарынын бюджети өзүңөр жакшы билесиздер, өнүгүү өсүү боюнча өтө мындай тар. Бул 200 миллион биздин Ош шаары үчүн мен жеке оюм бул бүгүнкү күндө өтө аздык кылат. Биздин азыр бүгүнкү күндө ушу налоговый менен болгон иштерибиз мэрия тарабынан, шаардык кеңеш тарабынан коюлган талаптар боюнча налогдагы бүгүнкү күнгө кечээ эле 6 айлык отчетун алдык. 26 миллион сомго өзүнүн планын 6 айлыкта ашыгы менен аткарды. Ол акчалар да кечээ эле ушул бюджет комитетинде каралып 10 миллионун баягы коопсуз шаар боюнча бүгүн бөлүп атабыз. Быйылкы бюджеттин башка жылдарга салыштырмалуу көбүрөөк өлчөмдө Ош шаарынын аймагына караган жолдорду оңдоо да бекеринен эмес. Анткени ушул тапта ички жолдордун абалы начар болуп, жыл сайын оңдоого муктаж. Аны менен катар быйылкы жылы шаардагы жол тыгынын азайтуу максатында шаардын борборундагы Шакиров көчөсүнөн Шамшиев көчөсүнө чейин Монуев көчөсүнө жакын жолдорду куруу пландалууда. Ошондой эле быйыл шаарда бир тараптуу жолдо жүрүү эрежеси карала турган жол түшүүсү ыктымал. Ал эми социалдык тармакка бюджеттин жарымы жумшалат. Негизинен 50%-ын тегерегинде бул социалдык тармакка кетет. Бул деген сөз ушул биздин шаардагы билим берүү тармагына, андан сырткары саламаттык сактоо тармагына, ошол эле бала бакчаларга, ошону менен бирге социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоо максатында дагы толгоолор бар. Ушул жака акча каражаты бөлүндү. Дагы эң негизги мындан сырткары биз ушул өнүгүү багытында, капиталдык курулуш багытында, шаарыбыздагы жолдор, коммуналдык тейлөө багытында эске алганбыз. Коомдук активист Гүлгакы Мамасалиева өлкөдө башка шаарлардан айырмаланып, Ош шаарынын бюджетин кабыл алганга чейин коомдук угууларды өткөрүү салтка айлана баштагандыгын айтат. Мамасалиева ошол коомдук угууларда реалдуу маселелерди айтып, коомчулук өзү активдүү катышса, ошондой эле бирге бюджет кабыл алынгандан соң натыйжалар, бюджеттин иштелиши тууралуу маалымат ачыкталса деген пикирин айтат. Угууларды айтып кое беребиз. Бирок ошол жылдын аягында ошол бюджетти аткарылган боюнча угуулар болбойт да. Биз бюджетке эмне үчүн салынды деген угууларды өткөзөбүз да. Бирок биз ошондо суранганда ошо аткаруу боюнча дагы маалымат берип койсоңор дегенде маалымат берилбейт да. Мэр өзү жылдын аягында неме активди чогултуп алып, анан аймактарда отчет берди деп коюлат. Ошол бирок ал отчетко биз канааттанбайбыз. Эмнеге дегенде бизге ошол жылдын башында салынып сөз бергендер убадасын аягында ушуну аткардык, элдердин талабы боюнча аткардык деген жооп берип койсо жакшы болот эле. Ал эми экономикалык серепчи Эркин Абдыразаков бюджет элдин көзөмөлүндө болуп, элге кызмат кылыш керек деп эсептейт. Анын пикиринде аткаруу бийлиги сапаттуу кызмат көрсөтсө, ага жараша төлөмдөр жүргүзүлөт. Статусуна жараша ушул кезге чейин бюджетти толук кандуу алган жок. 1 миллиардтан эми араң ачты. Элдин саны Бишкектин элинин санына жакын. Мен ойлойм, мына эл каттоо болуп атпайбы? Ушул эл каттоодон пайдалануу менен элдин санын тактап ала турган болсок, өзүнө тие турган суммаларды толук кандуу Ош алат эле. Мына Бишкектикин салыштырып карап көрүңүздөр. 7,4 миллиард сом алат. Эми ошондой эле деңгээлдеги экинчи борбор деген Ош, мына частный бизнес деп коелучу, жөнөкөй эл өзүн өзү багып, мындай чоң шаардын көркүнө көк кошуп келатат да. Серепчилер бюджет максаттуу иштетилип, шаардагы көйгөйлөрдү чечүүгө басым жасалуусу керектигин белгилешет. Бюджеттин ачыктыгы коомдун ар бир мүчөсүнө бюджет тилин жана анын цифраларын түшүнүүгө да мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле бюджеттин ачыктыгы коррупциялык бүтүмдөр жана макулдашуулар үчүн мүмкүнчүлүктөрдүн болуусун кыскартат. Калктын жана жарандык коом өкүлдөрүнүн бийликке болгон ишенимин артат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.